Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү биздин сабактын темасы илимий стиль, конспект, цитаты. Сабакты даярдаган Бактыгүл Байтекова. Бүгүнкү сабакта күтүлүүчү натыйжалар жана ошондой эле сабактын максаты төмөнкүдөй. Бүгүн биз силер менен сабакта илимий стилдин кыргыз элинде жана башка элдерде өнүгүшү, тарыхы жөнүндө маалымат алабыз. Илимий стилдин тилдик каражаттары, колдонушу тууралуу билебиз. Илимий стилдин түрлөрү, формалары жана подстилдер боюнча түшүнүктөрүңөр кеңейет. Ошондой эле илимий стилдин экстра тилдик бөтөнчөлүктөрү менен таанышасыңар. Бул сабактан силер төмөнкүдөй натыйжаларга жетишесиңер. Илимий стиль жана анын тилдик каражаттары, колдонушу тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Суроолорго тапкычтык менен жооп берүүгө аракет жасайсыңар. Дүйнө таанымыңарды кеңейтип, терең ой жүгүртүүгө көнүгөсүңөр. Ошондой эле эл алдында эркин сүйлөгөнгө аракет жасайсыңар. Алган билимдериңерди сабакта турмуштун ар кандай кырдаалдарында колдонуу менен ийгиликке жетесиңер. Ошондой эле сабакта сүйлөө менен адабий тилдин нормаларын сактоого аракет жасайсыңар. Бүгүнкү сабакта силер демек илимий стиль жөнүндө түшүнүктөрүңөр кеңейет экен. Илимий стилдин подстилдер жөнүндө жана анын формалары жөнүндө кеңири маалымат аласыңар. Теманы ошондой эле толук өздөштүргөнгө жетишесиңер. Ошону менен катар эле конспект, цитата жөнүндө маалыматты аласыңар. Урматтуу студенттер, азыр биз сиздер менен бир нече маалыматтар менен таанышабыз. Демек, өзүңөргө белгилүү болгондой, кыргыз эли улуу жолду басып өткөн. Мына ошол көп кылымдык тарыхында кат сабаты ачылбаса да, өз тилин, тарыхын жоготпой урпактарына өткөрүп берди. Айтайын дегенибиз, кыргыз элинин байыркы тарыхында илим болгон эмес деп айтууга эч негиз жок. Анткени элибиз илимин жазуу түрүндө калтырбаса да, бизге озеки формада калтырды. Мисалы, медицинада элибиз оң жагыңдан жат, ишиң жүрүшөт. Бешик баласы бек болот. Башыңды салаңдатып турба жана башка ушундай сыяктуу сөздөрдү колдонуп келишкен. Жогорку сөздөрдүн чечмеленишине токтолсок, биринчи сөздө жүрөктү басып жатуу туура эмес экендигин, экинчи сөздө бешиктин бала үчүн ыңгайлуулугун, тазалыгын, үчүнчүдө башты салаңдатуу зыян экендигин, мээге кан куюп кетери жөнүндө айтып кетишкен. Физикада учурда бул илимди парапсихологияда деп коюшат. Бул илим жаңы илим катары таанылган. Бирок кыргыздар ал тууралуу мурунтан эле билишкен. Айтсак, жүк басуу, өзүн жаман сезүү, оорлошуу, астананы кулачтабоо, жаман нерселердин адамга өтүп кетиши. Бул жерде учурда биз аура, энергия деген сөздөр менен көп эле кездешип жатабыз. Мына ошондой жүк басуу, аурасы жаман адамдардын алдына отуруп калганда, кандайдыр жанындагы адам дагы өзүн жаман сезген учурларын кезигет. Мына ошол учурда жүк басуу деп койгон. Ал эми астананы кулачтабоо деген илгертен эле биздин элибиз боз үйдө жашап келишкен экен. Боз үй тегерөөк болгондуктан, ал эми анын бир гана астанада төрт бурч формасында сакталган. Өзүңөргө белгилүү болгондой, япондуктар биринчи үйдү салганда биринчи коногу катары мышыкты киргизип жиберишкен. Анткени аларда ишеним болгон. Ошол мышык киргенден кийин терс энергия жоголот деп эсептешкен. Анын сыңары деле бизде астананы кулачтаганда кандайдыр адамды жүк басат, ошол жерде жаман энергия топтолуп калат деген сыяктуу түшүнүккө кыргыздарыбыз ээ болушкан экен. Химияда бир эле суу элементин алып көрөлү. Жеңи жок баш болгон ырчылар суунун касиеттүүлүгүн айтып түгөтүшкөн эмес. Ал эми элибиз суу көңүлүңдү тазалайт, жаман түш көрсөң сууга барбайт деген сыяктуу сөздөрдү айтышкан. Жана алыстан ат арытып бирөө келсе, башына суу айлантып жатышкан. Мындай элибиздин ишенимдери учурда физика жана химия илиминде тастыкталып, суунун маалымат алып жүрүүчү касиетин далилдеп жатпайбы? Андан башка химиялык өзгөчөлүктөргө токтолсок, суунун турмушубуздун бардык учурларында катуу, суюк, газ абалында колдонулгандыгы эле жетиштүү мисал болсо керек. Жыйынтыктап айтканда, бүгүн биз сиздер менен илим жөнүндө сөз кылабыз. Илимий стилдин кыргыз коомчулугунда жаралышы. Кыргыз адабий тилинин функционалдык стилдеринин жаралышы жана коомдук карым-катнашта калыптануусу боюнча илимий стиль жаңыдан түптөлө баштаган стиль болуп саналат. Бул стиль 20-кылымдын 20-жылдарынан баштап кыргыз коомчулугунун коммуникативдик муктаждыгынын натыйжасында пайда болду.
тактап айтканда, совет бийлигинин алгачкы жылдарынан тартып эле өкмөт менен партиянын өз алдына койгон негизги максаттарынын бири кыска мөөнөттүн ичинде элдин сабатсыздыгын жоюу болгон. Ошондуктан бул жылдарды көңүлдүн борбору жаш муундар, чоңдор үчүн ар түрдүү окуу куралдарын түзүүгө бурулган. Натыйжада 20-жылдардын орто ченинен 40-жылдарга чейин орто мектептер жана башка окуу жайлары үчүн кыргыз тили, адабияты жана илимдин башка тармактары тарых, биология, химия, математика жана башка боюнча окуу китептери түзүлүп, же орус тилинен кыргыз тилине которулуп, массалык тираж менен басылып чыккан. Демек, кыргыз илими мектебинин пайда болушу совет доорунда массалык түрдө жүргүзүлгөн маданий революциянын жүрүшү менен тике байланышта каралганы туура болот. Совет дооруна чейин эле кыргыз тилинде айрым киптер жарык көргөн, бирок алар массалык нуска менен басылбагандыктан кыргыз илими мектебинин тарыхын башатын биз совет доорунан эсептейбиз.